Алай районунун Будалык айылында жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Ага мамлекеттен 115 миллион сом каражат бөлүнгөн. Эгер 2 кабаттуу мектеп бүтсө, айылдагы 100дөн ашык окуучу заманбап мектепте билим ала баштайт. Мектептин курулушу мындан 1 жыл мурун башталган. Авариялык абалдагы эски мектеп сүрдүрүлүп, анын ордуна салынып жатат. Азыркы учурда окуучуларыбыз бул жакта үйлөрдө билим алып атышат. Бул жерде 2 жерге бөлүнгөн үй бар. Ошо 2 жерде бөлүнүп, бир тарабы ошо ФАПтын бир тарабында окуп атышат. Учурда 30дан ашуун жумушчу мектептин ички ремонтун жасап жатышат. Курулуш дээрлик 90%га аяктап калды. Айылдыктар мектепти шашылып батыраак бүтүрбөй, канча убакыт талап кылынса да сапаттуу курууну суранып жатышат. Аймактагы дагы бир социалдык курулуш Мынабул спорт комплекси. Ичинде бүт шарты бар. Спорт залдын ачылышын баарынан да жаштар чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бул жокто эми площадкада жайдын күнү ойноп, кыштын күнү токтоп, кыштын күнү оюн жок калат эле. Азыр эми бардык шарт түзүлүп, аябай жакшы болду. Эми ушуну толук бүтүрүп берсе, ошол толук бүтүшүн, ачылышын күтүп атабыз. Айылга салынып жаткан 2 социалдык объектке тең мамлекеттин казынасынан каражат бөлүнгөн. Спорт комплекси дагы ушул капиталдык салымдар беренесинен 22 миллионго. Ал дагы ушул бүтүп бир жуманын аягында Кудай кааласа ушул ишке беребиз аны дагычы. Андан сырткары аймакта жергиликтүү бюджеттен жана түрткү берүүчү гранттын эсебинен 13 миллион сомго көпүрө салынды. Ага кошо бир катар айылдарга таза суу чыгарылган. Зыйнат Ибраимова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.